Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 8 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Баш Кара Суудан сиздерге бир сатылгучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Баш Кара Суу айылынын кире бериши, мечиттин жанында турам. Сиздер бул жактан Барбалыков жана Южный магистрал Кругойдон деле түз чыгып келсеңиздер болот. Через жалдын түштүк тарабына жайгашкан. Жол болсо Байтиктин аркасынан батышты карай келе берсеңиздер, мына ушул кире бериш жолду көрөсүздөр. Бул жакта мечиттен кирсеңиздер эле биринчи көчө, андан кийинки экинчи көчө Изат магазининен кийинки көчөнөн түз эле жүрсөңүздөр Сыдыков көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан айыл Байти көрөнүн ички тарабында мынакей ичинде болуп калат. Тоголорго жакын, жай салкын дейт ээси деле. Азыр барып эми калган маалыматтарды үйгө жетип берейин туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Эң эле түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы мондай ызымтордон забар бүткөн жерге чейин. Бул жака чейин болуп калат. Сары кумдун ары жагына чейин болуп калат. Жалпысынан жеринин аянты 16 соток. Негизинен тынч айылдардын бири экен. Баш Кара Суу шаардын түштүк тарабында жайгашкан. Байти көрөнүн ичи болуп калат. Мынакей бул жактан тоолор көрүнөт. Тоого жакын, жайы салкын дешет көпчүлүк туугандар. Эми азыр короосуна кирип калган маалыматты берейин. Мынакей көчөлөр орто кеңдикте туугандар. Эми документтери боюнча айтсак, кызыл китеп документтери бар экен. Мынакей киргенде эле мондай бош жер, көп эле машина койгонго жер, навес кылсаңыздар деле болгудай. Кыскасын айтканда 16 соток жер туугандар. Хозпостройка эмне кылсаңыздар деле баары батат. Бул жакта узун турасы соңго 9 болгон үй, стенасы сокмо. Прихожкасы эле туугандар пескоблок менен кошулуптур. Калган стеналары баары сокмо. Жана арт тарабында көчө тротуар забор менен ортодо ушунча жер. Бул жакта суу чыгарылган жер бар туугандар. Бул жакта чакан мондай сарай. Алды тарабында түрлүү бактар, черешня эмес, вишня, алча, алма, өрүк жана башка бактар. Вишнянын орусча айтуумдун себеби туугандар, кимдир бирөө алча дейт, кимдир бирөө дагы бир нерсе деп айтат экен, кыргызчасы ошого. Вишня десем көпчүлүк түшүнгөндөн вишня деп айтат учурум. Жана бул жакта үйдүн кире бериши, мынакей паровой отопление бар экен. Чыгыш тараптан терезе прихожкага туугандар. Жана түз эле кирсек мондай холл. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Чугунный отопление батареялары туугандар, пластик терезелер, полдор жыгач мондай. Жыгач экен туугандар. Так, бул жакта дагы бир мондай зал жана батыш тараптан катарынан терезелер. Так, андан ары бул жакта дагы бир бөлмө туугандар. Бул узун турасы 10-9. Анан бул мебелдер калат. Бул мебелдер көрүп турган мебелдериңиздин баары калат. Алып кетпейбиз деп айтты үй ээлери. Так. Анан түштүк чек арасында бул кошунан гаражы, ондайдан заборунан болуп кетет. Негизинен куштардын эле үнү кылган жакшы айылдардын бири экен, тынч айылдардын. Түндүк чек арасы бул жака чейин. Мынакей бул жакта алма бактары, мөмөгө кирген алма бактары дейт туугандар. Жаңгак. Үйдүн тышкы тарабында жаткан мынакей бул жерге чейин. Эң эле чыгыш чек арасы мына бул ызымтордон болгон заборго чейин. Мынакей баары чек аралар байкалып эле турат. Мектеп айылдын өзүндө бар. Суу, электр энергиясы жана жер сугарган суу деле, арыктан келген суу деле бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат айтабыз? Документтери бар. Так. Анан мынакей үйдүн түндүк тарабында деле дагы кенен жер туугандар. Мынакей бул жагында деле
Бул жактан деле өзүнчө кирип чыкканга дарбаза кылсаңыздар деле болгула экен. Бул үйдүн баасы туугандар $31,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номер мен экранга эсител деп калтырам. Азыр окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен группаларга бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр мага бул үй-ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар саламатта калыңыздар.